Kayradan sizler bilen Kırgız Ulustuk Mamleketlik Teleradyo Kompaniyasının jiger çıkarmacılık birikmesi jana Mars'ta oşondayla Kırgız Respublikasının Борбору Бишкек шаарындагы Алатоо кинотеатрынын артынан орун алган биздин чакан аянтчага кош келипсиздер. Рахмат. Бүгүн адаттагыдай эле биздин жан жүрөгүбүз биз менен ак эткенин так этип саат 6-дан бери ошол инструменттерин коюп бүгүн бизге берилген түз эфирдин убактынын ичинде сиздерге көңүлдүү маанай тартуулоо максатында Кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал жигиттердин бири Курмангазы Азыкбай жетектеген Элесай тобу. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин программада адаттагыдай эле кол күрөш, ошондой эле бүгүнкү биздин жагымдуу конок менен болгон. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, бүгүнкү биздин түз эфирдин убагында ТВ Маска деген жаңы рубрика киргизип отурабыз. Демек бул деген сөз эгер азыр сиздер үйүңүздөрдө отурган болсоңуздар, бизге берилген убакыттын ичинде жетип келген мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анткени мына ушул ТВ Маскада катышкан киши жакшы суроо берилди деген көрөрман биздин телевидениядын алып барчылык карьерасына жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга биздин албетте чоңдордун санкциясы колубузда. Демек анда урматтуу бүгүнкү биздин аянтча чогулган эл, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар жана биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу салам. Рахмат. Кайрадан бүгүн дүйшөмбү күнү туп-тура 22 саат 4 мүнөттө биздин негизги алып баруучубуз Шаршебек Абдыкадыр уулу. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле ушул биздин кичинекей аянтчабызга келген өзүбүздүн сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле биздин меймандар, бүгүнкү биздин кош келиңиздер программабыздын негизги мейманын сиздерге тааныштыра кетейин. Композитор, мугалим, гитара мектебинин бирден бир түзүүчүсү, жаш кербес, көкөйгести, сынган бугу, ибарат жана өзүңүздөргө өтө белгилүү болгон кыргыз көчү аттуу кыргыз классикалык күүлөрүн кайрадан иштеп чыгып, гитара кылына түшүргөн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, азыркы Абдулас Малдыбаев атындагы мамлекеттик академиялык опера балет театрынын башкы директору, деги эле мыкты музыкант, мыкты инсан Назарматов Даниэль Мукашевичти тосуп алыңыздар. Чоң рахмат. Кош келипсиз биздин программага, Даниэль Мукашевич. Эми биздин чакырууга сиз кабыл алып, биздин жакшынакай программабызга келип бергениңизге алдын ала ыраазычылыгыбызды билгизип, рахмат айтып коелу. Эми биздин көрүүчүлөргө өзүбүздүн маегибизди баштасак, баштаар алдында сиздин кайсы окуу жайын бүттүңүз эле, кайсы жерден, кайсы жылдары мына ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат. Мен 1964 жылы Москвада профессор Крамскойдо гитара классын бүткөм. Андан кийин өзүбүздө институт искусствен композитор жана теория музыка жагынан 5 жыл окуп бүтүп, анан аспирантураны бүткөм. Ошонун баарысы негизи 12-13 жылдан бери окуп, анан ошондон кийин адис алып, анан иштей баштадым. Рахмат. Даниэль Мукашевич, сиз Алатоо жазы фестивалынын бирден бир уюштуруучуларынан элеңиз да. Азыр ошол Алатоо жазы фестивалын кайра жаңыртуу, кайра эфирге алып чыгуу, кайра эл алдына тартылуу акыбалы кандай? Бул абдан орчундуу суроо болуп калды. Эмне үчүн дегенде, Алатоо жазы биздин өзүбүздүн турмушка байланыштуу да. Эгемендүүлүк болгонубузга 6 жылга кетип баратабыз. Мына ошондо жалаң эле маданият ордунда калып, элдин жашоосу башкача болуп кетсе, анда туура эмес эсептелип калмак. Ошондуктан азыркы убакта биздин өзүбүздүн маданият министрлигинде азыр билесиңер ой бар. Ушу Алатоо жазы фестивалын кайра жаңыртып, кайра баштап өткөрсөк деген оюбуз да бар. Бирок ага өзүңүз билесиз, бар жогунан даярданып, бар жагынан, каражат жагынан, артисттер жагынан, мындай театрдын өзүнүн кишилери жагынан баарына даярдыкчыл көрүп туруп, анан баштасак деген оюбуз да бар.
Абдан жакшы. Жакында эле сиздин коллектив өзүңүз баш болуп, кошуна Кытай мамлекетине барып келдиңиздер. Ошол гастроль жөнүндө бир аз айта кетпейсизби биздин телекөрүүчүлөргө жана биздин меймандарга? 60 киши Шанхай провинцияны барып келдик. Бир ай 10 күн иштеп келишти. Абдан жакшы өттү гастроль. Көп шаарларда Корсар балет, анан Дон Кихот балети менен бардык. Аны башчысы Уран Отунчиев Сарбагышев, анан мен болуп чогуу жүрүп, ошо балетти баштап, ар бир концертке катышып, концерттер аябай жакшы өттү, спектакльдер жакшы өттү. Мен оюмча ошо гастроль ийгиликтүү бүттү деген ой менен биз кайра өзүбүздүн өлкөбүзгө келдик. Рахмат. Анда эмесе мен билишимче биздин убакыт кол күрөш рубрикасына кезек келди окшойт. Итак, я думаю, каждая девушка хочет иметь при себе рядом красивого, сильного и достойного парня. А таковые сегодня у нас есть, потому что мы начинаем спортивное шоу по армрестлингу. Итак, сегодняшний судья международной категории Сыдыков Мурат объяснит сейчас нам правила этих состязаний. Итак, здесь правила очень простые. Со стула не подниматься и за пределом стола ноги не высовывать. А эти ручки специально сделаны, чтобы держаться. Итак, давайте начнем наше состязание. Время 30 секунд из-за эфирного времени, потому что бороться вы можете долго. Итак, поставили руки. Итак, сегодня будет бороться Бабаджанов Имар, представитель города Бишкека, и Иманбеков Артур. Поставили руки. И по сигналу судьи начнем наше соревнование. 3, 2, 1, пошли! Итак, победил Иманбеков Артур. Мы приглашаем вторую пару: Нинахов Олег и Иманкулов Джегиш. Ребят, побыстрее. Поставили руки. Дорогие зрители, давайте поприветствуйте. Смотрите, какие красивые парни, а? Какие здоровые парни. Итак, поставили, ребят, побыстрее. 3, 2, 1, пошли! Итак, победил Нинахов Олег. Смотрите наше состязание и приезжайте. Время еще осталось. Демек, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бишкектиктер жана Бишкек шаарынын коноктору, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, азыр биздин аянтка келгени үлгүргүлө анткени бизде мына ушундай шоу программалар эске алынган. Азыр маэстронун жардамы менен мен биринчи бүгүнкү биздин катышуучу жөнүндө маалымат алсам. Бүгүн ким биринчи? Атыңды эле билбейм, чоңгуз жаңы эле келип бирдайым деди. Атыңыз ким, батыраак тез-тезден айтып койсоңуз. Гүлжамал. Кайсырдырдайсыз? Сыркөл. Келиңиз анда, кеттик. Дагы бир экинчи ырчы келди, атын унутуп калдым. Жана эле айтып атты эле, эми өзүң Бишкек шаар драма театрынын актёру Рахматулла Табалдиев.
Урматтуу туугандар, бүгүнкү мен бир кече 1 мүнөткө Марстон ушундай май айында мондай жакшынакай кечени уюштуруп отурган үчүн мен жалпы театрдын атынан сиздердин атыңыздардан өтө чоң ыраазычылык билдирүү менен бирге урматтуу телекөрүүчүлөр жана көрүүчүлөр, мен бир нерсени айткым келет. Эртең биз кыргыздын намысын алуу үчүн, кыргыздын атагын чыгаруу үчүн өзүңүздөрдүн алдыңыздарда турган Еңсай ансамблинин көркөм жетекчиси ушу Курмангазы менен бирге алыскы Румынияга жол тартып баратабыз. Ошондуктан бүгүнкү кечени уюштуруп жаткан жалпы сиздерге чоң рахмат. Казак туускандардын айтып жүрген өлеңи Алтайдын ар жагынан келген ару. Ким айттың жанекеңтең жат уяга, калдым-ау карадым-ау капеяда шериген. Көпөлтөр жанарың-ай, жардедар жамалың-ай, калдым-ау тел каталмай карадым-ай. Касыңа бара алмадым, сездиң бе жанарбадым, эриксиз калдым саган арнадым. Рахмат. Рахмат Курмангазы, рахмат. Анда эмесе Даниэль Мухачевич, биз өзүбүздүн маегибизде андан ары улантсак, сиз маданият министри болуп турганда сиздин демилгеңиз менен жаш ысымдар, жаңы ысымдар конкурсу уюштурулуп бир кездерде ушундай конкурс бар эле да, бет ачары болуп турчу эле. Ошол конкурстун тарыхы эмне болуп кетти андан ары, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы убакта деле ал конкурс өтүп атат, бирок бу кыргызда бир сонун сөз бар. Мурункуларды айтпай келечекти теспейсиң дейт. Мына мен убактысында ушу белгилүү азыр элибизге белгилүү артисттер Эстебес Турсуналиев, Самара Тактахунова, маркум Асанкул Шаршенов, анан Толтой Мурат Күреңкеев, Толтой Мыктыбек Үмөталиев, Уркаш Мамедалиев жана башкалар менен иштеп калып, анан ушу биз жыл сайын чогулуп алып чыгармачылык адамдар ушу өзүбүздүн аймагыбызда элди издечүбүз да. Ошонун натыйжасынан мына азыр Кыргызстанга белгилүү ырчылар Саламат Садыкова, Айтбек Атамкулова, Нурак Абдурахманов, жанагы куудул жигитибиз Алыкул Жаныбек Алымкулов, анан Аликеев. Мына ошолордун баарысын биз убактысында таап келгенбиз. Анын үстүнө жыл сайын өзүбүздүн мына маданият министрлигинин ичинде жаңы ысымалардын конкурсун уюштуруп, ошо жаңы аттарды белгилеп чыгып, сахнага ошолорду иштеткенге аракет кылчубуз. Мына ушул өзүбүздүн салтыбыз, азыркы күндө уландырып атабыз. Ага да анча-мынча мындай кыйынчылык бар, бирок ошого карабастан өзүбүздүн жумушубузду аткарганга аракет кылып, жакшынакай элге таанымал кылайын деген изилдөө менен иштеп атабыз. Даниэль Мухачевич, эми сиздин азыркы иштеп аткан мына опера балет театрына өтсөк дейм да. Ошо опера балет театрында сиз жумушка келгенден бери канча балет спектакльдери коюлду? Жана коюлуп жатат? Рахмат, ага мен жооп берем. Мына бул жерде маңдайыбызда Курмангазы өзүнүн ансамбли менен турат. Бул жигиттердин ансамблиндагы Курмангазы Азыкбаевди да биз убактысында өзүбүз таап, өзүбүз уюштуруп, мына азыр элге таанымал кылып атабыз. Курмангазы туурабы? Ошон үчүн азыр сиздин сурооңузга жооп берейин. Театрдын кыйынчылыгы бир талай эле бар. Эмне үчүн дегенде, мен айтып кетпедим башында, эгемендүү болгондон бери театрында өзгөрүлүш жөнүндө жол тартып баратат. Бирок ошого карабастан биз ушу акыркы 4 жылдын арасында жаңы 4 балет койдук. Мына анын арасында жаңы окуп Корсарды койдук, Дон Кихотту койдук. Андан мурун Страна улубук деп коет. Жана фрагменттерди коюп чыгып, азыр операдан паяца менен
Лянковадын паяцы, анан Аршымалананды кайра иштеп чыгып, Молдовасаны ошого жакшынакай иш жүргүзүп атат. Мен ойлойм, ушу биздин театрга эмне үчүн кыйынчылык менен болуп атат деген себеби 3 жылдан бери театрды реконструкция кылабыз деп, ага каражат издеп, таап, мына бир жума, 2 жумадан кийин ушу реконструкцияны баштайбыз. Кудай буйрса, эмне үчүн дегенде сахна жагындагы полду, анын ичиндеги жанагы пульт управления деп коет, ошонун баарысын жаңыртып алсак, анан эмтики сезонду октябрда Кудай буйрса, жаңы сезонду жаңы театрдын сахнасында, жаңы көшөгөсүндө иштейбиз деген ой менен иштеп атабыз азыркы күндөрдө. Айтсаңыз. Рахмат. Бир суроо калды, бир суроо берип калайын. Айтсаңыз, ушу опера балет театрынын негизги көрөрмандары кимдер? Мурун өзүңөр билесиңер, жана мен тиги элдин арасында турганда бир талай суроо чыгып калды. Мурун баягы кээде уюштуруп алып келчүбүз көрөрмандарды. Азыркы убакта эл өзү келет. Мисалы, чет өлкөлүктөр көп келишет. Өзүбүздүн театрды сүйгөн балдар келет, сүйгөн эжелер келет, сүйгөн агайлар келет. Азыр эч кимди биз баягы күч менен алып келбейбиз. Театрга келген кишилер менен ыраазы болуп атабыз. Азыркы күндөрдө абдан жаман келет деп айта албайбыз, бирок жакшы деген сөздөн качыш керек. Ортосунча бир 300-400 кишидей келип атат театрга. Рахмат, анда эмесе кезек кол күрөшкө келип калды окшойт. Итак, мы продолжаем второй тур наших состязаний. Я думаю, что сегодняшние парни, которые здесь присутствуют, это самые сильные парни на сегодняшний день в городе Бишкеке. А таковыми сегодня будут, наверное, Бейшенов Джамболот и Бакриев Абу, один из бывших участников нашей передачи. Как ты думаешь, кто победит, Мурат? Конечно, самый сильнейший и настоящий мужчина. Итак, давайте начнем наши состязания. Ребята поставили руки на эти квадратики, поздоровались. И давайте выясните, кто же из вас сильнее. 3, 2, 1, пошли! Итак, победил Бейшенов Джамболот. Итак, вторая пара Турдиев Рустам и Салиев Саветбек. Смотрите, все участники до этого выходили без шапочек, а здесь в шапочках. Итак, белая шапочка и синяя шапочка. Так, Турдиев Рустам и Салиев Саветбек. Итак, взяли за ручки, поставили. 3, 2, 1, пошли! Итак, был скоротечный поединок и победил Турдиев Рустам. Итак, приходите и приезжайте на площадь, которая находится около кинотеатра Алато, и побеждайте. В нашем состязании есть призы. Рахмат, чыгармачылык коллективтерди жетектеп көптөгөн чет мамлекеттерде болгондурсуз. Ошол жөнүндө бир аз айтып кетпейсизби? Чыгармачылык коллективди жетектеп чын деле көп чет өлкөдө болдук. Мисалы, илгери баягы Советтер Союзу убактысында биздин өзүбүздүн ансамблыбыздын филармониянын ичинде чыккан, театрдан кошулган жана башка чыгармачылык уюмдардан кошулган артисттерди чогултуп алып, ар бир өлкөгө Кыргызстандын маданият күндөрү деп аттап барып, ошол жерде оюнубузду, өзүбүздүн өнөрүбүздү, салтыбызды, кийимибизди көрсөтчүбүз. Ошо убакта мына көбүнчө Европада, арабтар странына, анан жанагы Вьетнам, Лаос деген өлкөлөргө бардык. Мен ойлойм, бул элдерге биз өзүбүздүн көркөм чыгармачылык жеткендигибизди көрсөттүк деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, алар абдан кызыгып, кыргыздардын маданияты кандай болот, кыргыздардын салты кандай болот, кыргыздардын кийимди кандай болот деп кызыкчылык менен көрүп отурушту.
ошол чет мамлекеттерди кыдырып жүргөндө сиздерге мындай өтө чоң таасир калган бир өлкөнүн маданий деңгээлин ушу сизге чоң таасир калтырган ушул жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Кайсы мамлекет? Эми бул абдан чоң суроо. Эми дегенде ар бир өлкөдө болгондо мына өлкөнүн маданияты, мына элдин маданияты таасир калтырды деп айтышка кыйыныраак болот. Мен ойлойм, ар бир өлкөнүн, ар бир элдин өзүнүн маданияты, өзүнүн фольклору болуш керек. Эмне үчүн дегенде, мисалы арабтардыкы өзүнчө, Европада өзүнчө, тиги Вьетнам, Лаоста өзүнчө болот. Ошондуктан алардын маданияты таасир калтырды деп айта албайм. Бирок эң эле мыкты маданият деп өзүбүздүн кыргыз маданиятын мен баалачымын. Эмне үчүн дегенде, бизде чындык эле бизде Европада кошулган, Арабстанда кошулган, анан өзгөчө улуттун маданияты кошулган деп мен эсептеймин. Даниэль аке, мына бул жерде менин колумда бир жакшынакай китепче турат. Мына ушу китепчеде тарыхы ушу китепче кандайча чыгып калды? Бул китепте эмнелер бар, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эми бул китепте кыргыздын залкар күүлөрү бар. Эң чоң жана айтылып кетпедиби? Сынган бугу, көкөй кести, ибарат, кыргыз көчү жана башка күүлөр. Ошонун баары ушу китептин ичинде бар. Бул китеп Анкарада чыккан. 1989 жылы чыккан. Андан мурун ушундай эле китеп Бишкектен чыккан, Москвадан чыккан. Ошон үчүн мунун тарыхы чоңураак. Негизи мунун ичинде кыргыздын эң чоң комузга иштеп чыккан күүлөрдү биз гитарага салып, ошо гитарага көргөзгөнбүз. Рахмат. Анда эмесе биздин убакыт аяктап калды окшойт. Мыктыбек, кезексенде. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына чынын айтсак биздин Марс тобу дегеле жигер өндүрүштүк бирикмесинде аябай орусча айтканда рискованный жигиттер иштейт да. Бүгүн мына мындан бир жума мурда ойго келген ишти түз эфирге алып чыккан аракет кылып отурабыз. Бул деген жаңы рубрика ТВ Маска деп аталат. Бул деген сөз, эгер режиссер мен түшүнүп болсо көрсөтсө, биздин ТВ Маска аянтыбызда кыргыз телевидениесинде иштеген биздин коллегабыз отурат. Рубриканын максаты биздин телевидениени көп урушат. Силердин алып баруучуларыңар начар, анча алып бара албайт, андай эмес, мындай эмес деп. Критиканы көп айтат. Бирок критика деген сөз, мына ошол эле учурда критиканын артынан конструктивдүү сунуш болуш керек. Мына мен сиздерге кайрадан өзүңөргө критика коеюн. Алып баруучуну каалайм, алып баруучулук колунан келем деген инсандар болсо, мындан ары да келтирсаңыздар болот. Азыр мен мына ушул жерде Мырза Добутов деген биздин жаңы ассистент жардам менен 4 киши суроо берген даяр болуп чыгышты. Бияка келсеңиздер, 5 киши. Берге. Кана кол чабуулар. Бул катышуучулар үчүн бир өзгөчөлүк нерсе. Эгерде мына бүгүнкү рубриканын негизги максаты сиздер Даниэль Мукашевичке суроо бересиңер. Ал эми Даниэль Мукашевичке берген суроолордун ичинде кайсыл суроо кандайдыр бир деңгээлде телевизиондук жанрга жакыныраак. Дегеле өзүңөр тележурналисттин көз карашы боюнча алып баруучулукка канчалык эмилгеңер бар, аны биздин коллега. Ал эми бул коллега ким экендиги жөнүндө мен сиздерге кичине маалымат берип кетейин. 1960-жылы 23 августта Нарын шаарында төрөлгөн. 1977 жылы Токтогул орто мектебин бүтүргөн. 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Азыр Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясында Алатоо чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинде баяндамачы болуп иштейт. Ойлонууга убакыт жок. Ким деп ойлойсуңар? Болот Макетаев, Мыктыбек Арыстанбек, Шаршыбек Абдыкадыр уулу, ким ушул отурган жигит? Менин оюмча Бөлөкбай Шеримкулов. Билбейт. Мен да билбейт экенмин. Билбейм. Болот Макентаев. Болот Макетаев, кол чабуулар. Рахмат. Берде бир гана туура айтылды. Бөлөкбай Шеримбеков. Ассаламу алейкум бөкө. Эми маскамды чечип койсоңор боло берет. Мен бир суроо берейин да. Кандай деп ойлодуң? Ушу 5 кишинин ичинен телевизиондук жанрга кимиси жакыныраак деп ойлойдуң? Көрүнүш жагынан. Менимче 5 өтөн жакыныраак болуш керек. Рахмат. Эми азыр кезек менен бирден гана суроо Даниэль Мукашевичке. Даниэль Мукашев, сизден өтүнөрүм аябай кыска жооп берсеңиз. Биринчи суроо. Даниэль Мукашевич, вот сиздин үй бүлөңүз жөнүндө анан кийин азыркы опера балеттин планы. Рахмат. Мен үй бүлөм, аялым бар, балдарым бар, апам бар. Кудайга шүгүр, жаман эмеспиз. Элдин ортосунда жүрөбүз. Рахмат. Рахмат. Келерки суроо.
жооп дагы. Да, бирөө калды. Экинчи суроо, биздин пландарыбыз эртең мен бир командировка баратам. Ошо оперный труппаны Ысык көл нарынга алып барып, анан сентябрь айында Артуш, Кашгар, Ак суу деген жерге алып барсаң деген оюм бар. Ошо план менен иштеп атабыз азыр. Рахмат. Келерки суроо. Канчанчы размердеги бут кийимгес? Канчанчы размердеги бут кийимгес? Канча болчу ушу кызга? 41,5. 41,5. Рахмат. Алдыңызда кымыз или максымды жарым отурса кайсысын биринчи кыласыз? Кымыз, максым жарма турса кайсысын ичет? Мен экөөнү тең ичет элем, кымызды да жакшы көрөм, жарманы да жакшы көрөм. Рахмат. Так, сиз азыр алып жүргөн операда алдыга жылгызып же болбосо кыргызданын айткандай өзүбүздүн эгемендүүлүк болуп атпайбы? Ошол алдыгын атагын чыгара турган сиздин опера. Ошол операга алдыга көтөрүшүн сизге ким тоскоол болот? Тоскоол деп айтсак, ал туура болбойт. Тоскоол деген эми именно бир кызыгынча айтканда ким? Бир гана адам болуш керек да, ошол. Көрө албай аткан. Же болбосо дагы бирөө. Ошону айтсаңыз. Андай айта албайм, эмне үчүн тоскоол жок. Өзүбүз жакшы иштешибиз керек, өзүбүз жакшы театрдын даражасын көтөрүшүбүз керек. Мен ошондой ойлойм. Рахмат. Азыркы театрдын абалы кандай? Азыркы театр 1-июндан баштап сахнаны реконструкцияга койгон атабыз. Ошон үчүн театрды октябрь айына чейин жаап туруп, элди гастролго жөнөтөбүз. Рахмат. Эми Бөлөкбай, мына бүгүн биздин ТВ Москвадын каарманы, сен айтышың керек, мына ушул 5 адамдын ичинен кайсынысы сен телевизиондук журналистиканын көз карашы боюнча Кудайга шүгүр деген баага татыктуу? Менимче акыркы 5-суроо туура суроо болуп окшойт. Себеби азыр опера балет театрдын абалы кимге болбосун кызыктырат да менимче. Рахмат. Мына Бөлөкбайга бүгүн дагы бир жолу кол чабалы. Бөлөкбайга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эмки жумада дагы мына ушул жерде ТВ Маска рубрикасынын каарманы сиздер каалаган бир биздин аябай популярдуу десем болот, тележурналистибиз болмокчу. Рахмат Бөлөкбай. Атыңыз ким чоңуз? Чолпон. Чолпон, бүгүндөн баштап сиз биздин журналисттер конкурсуна катышкан мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен өзүмдүн телевизордон көрүп турган шефтердин атынан айтайын, жылдын аягына чейин 2 жолу болот болуш керек. Ошол конкурстарга келип катышып, эгер жеңип чыксаңыз, мына колун жүрөгүнө коюп убада берген. Жумуш кылабыз деп. Кана, чоң кызга бир жолу кол чаап коелу. Рахмат. Мына чакыруу билети эмики биздин ушул тандабалуу туруна катышканыңыз болот. Рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Кезек кайрадан кол күрөштө. Итак, мы продолжаем наше спортивное шоу. И мы подошли к финалу наших состязаний. Итак, в предыдущих турах победил Иманбеков Артур и Нинахов Олег. Итак, ребята, поприветствуем наших силачей. Итак, давайте начнем. Так, ребята, так поставили руки. Улыбнитесь хоть, а то так смотрите друг на друга. Итак, 3, 2, 1, пошли! Итак, победил Нинахов Олег. Я приглашаю следующую пару. Это Бейшенов Джамбулот и Турдиев Рустам. Побыстрее, ребята. Итак, уже напротив соперника кепочки нету, но он своим традициям, так сказать, своих традиций придерживается. Так, взяли за руки, ребят. Итак, я думаю, этот бой будет тоже скоротечным. 3, 2, 1, пошли! Итак, победил Турдиев Рустам. Итак, я приглашаю перед этим так, Нинахов Олег и Турдиев Рустам. Я вас попрошу занять места и давайте поприветствуем сегодняшние двое самых сильных мужчин. И сейчас они выяснят, кто же из них сильнее. Так. Ребят, подождите. Вы друг друга как сейчас чувствуете? Он соперник тебе или как? Да, соперник. Итак, за то же самое. 3, 2, 1, пошли! Итак,
главный судья говорит, что победил Нинаков Олег. Итак, поприветствуем нашего сегодняшнего победителя. Я попрошу вас не обходить. Мы не хотим отходить от наших традиций. В прошлой нашей передаче принимали участие в наших состязаниях и девушки. И сегодня таковые тоже нашлись. Это Омурова Разита и Иманалиева Чолпон. Смотрите, Чолпон у нас и... Давайте похлопаем. И журналистом, может быть, и также выяснить все-таки сильная, наверное, девушка. Итак, возьмите за руки, девушки. Как, подождите, Мурат, вообще это мужской вообще-то вид спорта или как? Здесь и женщины тоже бывают чемпионами по армрестлингу. И можно побороться. Каждый понедельник приходить для девушки тоже. Итак, начнем состязание девушек. Спортивное состязание по армрестлингу. Ребят, так, девушки, извините, что я так уже привык. 3, 2, 1, пошли! Здесь победила Омурова Разита. Итак, я хочу... Не уходи, Разита, подожди. Я хочу вручить вот этот приз на двоих вам и вручить вам пригласительный билет на наш следующий прямой эфир, который состоится 9 мая. И там будет вручаться суперприз в наших состязаниях, в нашем спортивном шоу. Мен бир эскертип кетейин, биздин эмки түзөтүр, эмки düşөмүн алат. Тимур айтып аткан, бул ар айдын жыйынтыгы 9-июлда. Кезек кайрадан биздин чакан караокеда, сөз маэстрода. Эмесе дагы эле биздин жакшы көргөн кызыбыз кыргызча ырдабай эле орусча ырдайм дейт. Эми ошон үчүн өзүңүздүн атыңыз ким? Бүбүнур. Үннур, эми жакшы ырыңызды ырдап коюңузду суранабыз. Келиңиз. Бывает всё на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь, мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а вниз бежит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу, над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Спасибо. Биздин келерки катышуучубуз чоңуз. Батыраак. Атыңыз ким? Чынара. Я поздравляю группу Марс. Yanından ötsün yılmayıp, yaz karay bir çayı, içtiği sırdın aydalı var.
урматтуу телекөрүүчүлөр, бир айтып кетчү нерсе. Албетте мен түшүнүп атабыз, силер ойлоп атсаңар керек, мындай жакшы профессионалдуу ырдаган ырчылардан чыгарса болбойт деп. Мына ырдаганды билгиңер келсе, ырдагандын ыракатын сезиңер келсе, кандайдыр бир комплекстер, балким кандайдыр бир жетишпегендиктер болсо келгиле. Курмангазы ансамбле ардайым сиздердин карамаңыздарда. Жана ошондой эле түзөтүр. Келек кайрадан биздин Шаршыбек Абдыкадыр уулунда. Эл ичи өнөр кенчи дейт эмеспи? Бул биздин эл арасынан чыккан ушул эле жерден тандап алган кыздар. Ошондуктан өтө катуу мындай неметпесеңер деген да. А биз болсо маегибизди улантабыз. Даниил Мукашевич, айтсаңыз, сиз мына жанакы биздин кыргыздын жакшынакай классикалык күүлөрүн гитара кылына түшүрүп, жакшынакай жан берип келатасыз. Ошонуңузду азыр унутуп койгон жоксузбу? Андан ардагы ошо күүлөрдөн иштеп жатасызбы? Бул абдан орчундуу суроо. Эми үчүн дегенде бул менин өзүмдүн жашоомо байланыштуу да. Биринчи мен сүйүп калган, биринчи ушу элдин арасында коштуруп көмөк болгон гитара болгон үчүн албетте мен күүлөрдү унутпай, азыркы убакта чоң кыргыздын күүсү бар, насихат деген, мына ошонун башында иштеп атабыз. Анан бир талай Рыспай Абдыкадыровдун Төгөлбай казактын ырларын ушу гитарага салайын деген ой менен иштеп атам азыр. Рахмат. Эми сиз дагы мурда мугалим болуп, жакшынакай көптөгөн окуучуларды тарбиялап иштеп та калбадыңызбы? Өзүңүздүн да бир алдыга чыккан бир окуучуларыңыз менен сыймыктанасыз, ошо окуучуларыңыздан атап кетсеңиз. Рахмат. Кыскача айтканда, мынабы Людмила Гапонова азыр Америкада иштеп атат, сабак берип. Полтавский деген болгон, анан Геннадий Филиппов деген, алардын баарысы бүткүл союздук лауреат болуп чыккан фестивалда, гитара фестивалына катышып, анан быйыл ийгиликтүү Акматова Нургүл деген кызым Караколдон бүттү. Ошол эле Караколдо Турдакын Кадыракунов деген жигиттер иштеп атышат. Булардын баарысы лауреаттар деп эсептейм мен. Эми Даниил Мукашев, сизге биз Марс тобунун атынан, Жигер өндүрүштүк чыгармачылык бирикпесинин атынан чоң чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Ден соолугуңуз чың болсун, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз. Биздин кыргыз элине жакшынакай жанакындай кыргыз классикалык күүлөрүн гитаранын кылына түшүрүп, биздин элибизге тартуулай бериңиз. Биздин бүгүнкү программабызга келип бергениңизге чоң рахмат. Мындан ары да келип туруңуз, сизди күтөбүз. Анда эмесе биздин кезек кайрадан мыктыбекте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге айтып кете турган нерсе, эмки дүйшөмбү күнү мына ушул Ала Тоо аянтчабызда Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Саламат Садыкова менен жолугуша аласыздар. Ошондуктан мен сиздерди эмки дүйшөмбү күнү кечинде ушул жерге чакырып кетмекчимин. Рахмат. Биздин Курмангазы уюштурган караоке азыр өзүнүн финалына келип жатат. Тагыраак айтканда, эл ичи чындап эле өнөргенчи. Мына менин алдымда турган татынакай жигит, аты Марс экен, жана келип Курмангаздан тандоо турунан өтүп, үйүнө барып кийинип келген үлгүрүптүр. Канчанчы класста окуйсуң? 5-класс. Канча үчүң бар? 4. Калган 2. Калган 2. 2 жок. 2 жокпу? Азыр кайсыларды ырдайбыз? Аккайым. Аккайым. Сөзү обону кимдики? Сөзү Алыкул Осмонованыкы, обону? Жамиля? Муратова. Жамиля Муратова. Рыспек, даярбызбы? Анда публика кол чаап, кана Марска. Рахмат, Марс. Рахмат. Марс, сен анан кетпей тур, мен эмки жумага да сага бир чакыруу беретин берейин. Ал эми азыр мен жанадан бери даярдап атканда бир нерсе көзүм түштү. Курмангазы, сен кандайдыр бир сюрприз даярдап аттың эле. Эмне деген сюрприз?
Эми биздин ансамбльге дагы бир жакшы саксофонистка кыз келди. Каяктан келди дебейсизби? Америкадан. Анан Америкадан келген кызды тосуп алалык, кана эмесе. Атыңыз ким? Менин атым Нори. Менин атым Нори. Кыргызча сүйлөдүңөр. Ооба. Кол чабуулар. Кыргызча сүйлөй берейинби? Ооба, мен. Түшүнө берем. Азыр силер айтасыңар, мен кыргызча урдайм деп, Ооба. Кудайда, кол чабуулар. Кайсылырды? Мен акайым дагы билем. Аккайыңды, азыр кырды. Ойнай аласыңбы? Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфир аягына чыгып баратат Марстоо жигер чыгармачылык өндүрүштүк тобу мына ушул Америкадан келген кыргызстан кыргыз кыздын коштоосунда сиздер менен түнүңүздөр бейпил улансын деп коштошууга уруксат бересиздер. Анткени эмки жумада туптуура 22:00 мына ушул жерден кайрадан сиздер менен Марстоо кош келипсиздер деп саламдашууга дарамет бар.